Кээде бир мүмкүнчүлүк адамдын бүтүндөй жашоосун өзгөртөт. Дал ушундай мүмкүнчүлүктүн аркасы менен Асылзат Бакытбек кызы кыялдарын орундатып жатат. Ал Ош мунун медицина факультетинин 6-курсунун студенти. Мектепте жакшы окуп, олимпиадаларга катышкан Асылзат келечекте мугалим болууну самаган. Бирок атасынын кеңеши аны медицина факультетине алып келген. Башында кабыл албай жүрдүм. 3-курстан акырында тагдырыма баш ийип, ушул кесибимди уланта берейин, бирок чет өлкөгө чыгышка мен бир мүмкүнчүлүк издеп баштадым. Анан атам айткан сөздөрүн эстедим. Ош мунун деле башка мамлекеттер менен байланыштары көп, ошол жакта караштырып көр кызым дегенден барууга чечим чыгарып, барып келдим. Ошондон кийин Асылзат чет өлкөдө окуунун жолдорун издеп баштаган. Көп өтпөй Ош мунун академиялык мобилдүүлүк программасы тууралуу маалымат алып, кызык артат. Студенттин кыялы орундалып, Туркиянын Денизли шаарындагы Памуккале университетинде 1 жыл билим алып, дүйнөлүк деңгээлдеги медициналык билим берүү системасы менен таанышат. 4-курсумда ошо мобилдүүлүккө барып келгенден кийин ошол 11-классымда жабылбай калган гештальттарды жабып келдим десем болот. Өзүм кесибиме дагы бир аз кызыгуум пайда болду. Элге жардам бергим келди. Мугалим болгондо деле элге жардам берип бир нерсе үйрөтөт элем. Азыр болсо мен адамдын ден соолугуна жардам берип жатам. Асылзат Туркияда өткөн убактысында теориялык билимин практика менен айкалыштырып, башка өлкөнүн медициналык системасына аралашкан. Тажрыйба арттырууга анын 4 тилде эркин сүйлөгөнү дагы жардам берген. Эң башкысы алыста болсо да ата-энеси колдоп турган. Мен эң колдогон адамдар бул ата-энем болду. Биринчиден атам. Турцияда жүргөндө деле атам жазып аткан, биздин семейный группабыз бар, ошол жакта жазып аткан. Кызым, сен бир гана биздин үй бүлөнүн принцессасы эмессиң. Ош мунун, Кыргызстандын, Турцияда болгон принцессасысың деп. Эми ошо атам сөздөрүнүн маанилүүлүгүн эми түшүнүп, өзүм кесибиме сүйүүм келип, ошого деле өзүм кесибимдин аягына чейин чыгарам деп чечим чыгардым. Бүгүн Асылзат Ош облустук ооруканасында тажрыйбадан өтүп жатат. Алдыда ушул тармакта адамдардын өмүрү үчүн кызмат кылууну каалайт. Бир кезде өзүнө тааныш эмес көрүнгөн медицина бүгүн анын сүйүктүү кесибине айланды. Ал эми Ош мамлекеттик университети анын кыялдарын ишке ашырууга жол ачып берди. Ош мун мен үчүн экинчи дем болду десем болот. Ошондой эле Ош шаарында туруп, чет өлкөнү дүйнөлүк билимди алууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Анан эң негизгиси Ошто туруп билимди дагы алып, ата-энем менен дагы чогулуп турганым мага аябай жакшы болду. Ош мун мага ошол мүмкүнчүлүктү дагы берди. Kırgızistan'a böyle